Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, туғандар. Бүгін біз ушул видеобузда Даджал акыйкаты менен тааныштырып өтмөкчүбүз. Даджал жана анын түпкү акыйкаты. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам акыр заманда мусулман үммөтүн реформалап оңдоо үчүн Масих жана Магдийдин чыгуусу жөнүндө алдын ала кабар берген. Ошондой эле анын чыгуу белгилеринин эң маанилүүсү деп Даджалдын чыгуусун айткан. Даджал жөнүндө калайык калктын арасында абдан ажайып жана таң каларлык жомоктор белгилүү болуп кеткен. Адамдар аны өзгөчө бир жаратылыш деп, табигаттан тышкары даражадагы күч-кубаттар жана кудуреттер ээси деп ойлошот. Бирок чындыгында Даджал жөнүндө сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам алдын ала кабарлаган кабарлар ал саллаллаху алейхи вассаламдын түштөрүнөн жана ачылыштарынан вахий аяндарынан турат. Мисалга Даджал тууралуу сөз кылып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан. Байнама ана наимун атуфу бил каъбати. Бухари китабул фитн бабу зикри Даджал. Түштөр, ачылыштар жана алдын ала кабарлар туурасында төмөндөгүдөй кеңири кабыл алынган доктрина бар. Алардын көбү жорулууга муктаж болот. Мисалга Азирети Юсуф алейхиссалам түшүндө 11 жылдыз, ай жана күндү өзүнүн алдында саждага жыгылганын көргөндө, ал кадимки эле күн, ай жана жылдызды билдирген эмес. Тескерисинче ал анын бир туугандарын жана ата-энесинин андан жардам сурап, алдына келүүсүн түшүндүргөн. Кудум ушундай Сахих Муслим, Китабул Фитан, Бабу Зикри ибн Сайядите мындай деп кезигет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Мединадагы Ибн Сайяд аттуу бир яхуди баланын кийинчерээк ал мусулман болуп кеткен эле Даджал экенинен күмөн санаган жана Азирети Умар разияллаху анху ал саллаллаху алейхи вассаламдын алдында ошол эле Даджал деп касам ичкен. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны четке каккан эмес. Чындыгында сыртынан караганда Ибн Сайяддын ичинде Даджалдын белгилеринин көбү такыр кезикпейт эле. Андан далилденгендей, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар разияллаху анху да Даджал жөнүндө алдын ала кабарларды каймана маанидеги кабарлар деп билишчү жана бардык белгилердин ачык жана физикалык түрдө орундалуусун такыр зарыл деп билишчү эмес. Курани Карим пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистери жана Даджал сөзүнүн сөздүк маанилеринен маалым болгондой, Даджал кандайдыр бир таң каларлык жаратылыш дегенди билдирбейт. Тескерисинче бүгүнкү күндөгү өнүккөн христиан коомдорунун диний жетекчилери Даджал болуп саналышат. Төмөндө бир канча мисалдар сунушталат. Даджалдын сөздүк мааниси. Биринчиси каззап, ашынган, жалганчы. Экинчиси бай, дөөлөттүү жана казыналар ээси. Үчүнчүсү өзүнүн сан көптүгүнөн жерди каптап алуучу тайпа. Төртүнчүсү соода товарларын көтөрүп жүргөн топ, лисанул араб сөздүгү. Тагыраак айтканда, Даджал сөзүнүн лексикалык мааниси бул саны көп соодагер, өзүнүн товарларын дүйнөдө көтөрүп жүргөн, абдан бай, дөөлөттүү жана казыналар ээси, бүткүл дүйнөдө кыдырып жүргөн, ар бир жерге жетип барган жана ал жетпеген бир дагы жай калбаган жана дин жагынан абдан жалган ишенимге ээ болгон тайпа жана жаамат. Мына ушул белгилердин баары батыш өлкөлөрүнүн христиан коомдорунун диний жетекчилеринде кезигет. Даджал жана Курани Карим менен пайгамбар хадистери. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Даджалдын фитна чагымчылыгынан сактануу үчүн Аль-Кахф сүрөсүнүн алгачкы аяттарын окууга буйруган. Аль-Кахф сүрөсүнүн башталгыч 10 аятында христиан дининин ишенимдери четке кагылган. Алла Таала мындай деп айтат. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Жана Алла өзүнө уул кылып алды дегендерди дагы кулактандырсын үчүн. 18-сүрө 5-аят.
Демек дажалдын фитна чагымчылыгы менен христиан дининин фитна чагымчылыгы бир эле нерсе. Себеби дарылуу оору жана дартка жараша болот. Эгер дажалдын фитна чагымчылыгы христиан дининин фитна чагымчылыгынан бөлөк нерсе болсо, анда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сыяктуу даанышман инсан дажалдын фитна чагымчылыгынан сактануу үчүн өзүндө такыр сөз болбогон аяттарды окууга буйрмак эмес. Хадисте дажалдын фитна чагымчылыгы бардык фитна чагымчылыктардын эң улуусу деп айтылган. Сахих Муслим Китабуль Фитан Бабун фи бакиятин ахадиси даджали. Курани Каримден маалым болгондой, фитна чагымчылыктардын эң коркунучтуусу бул христиандардын Иса алейхиссаламды Алла Тааланын уулу деп айтуусу. Мисалга Алла Таала мындай деп айтат: أن دعوا للرحمن ولدا. Себеби алар Рахманга, мээримдүү Аллага перзентти таандык кылышты. 19-сүрө 92-аят. Мына ушул коркунучтуу фитна чагымчылыктын негиздөөчүлөрү жана баш кашы Азирети Иса алейхиссаламды Алла Тааланын уулу деп айткан христиан поптору гана жана даджал да ошолор гана. Аль-Фатиха сүрөсүндө Алла Таала мусулмандарга эки фитна чагымчылыктан сактануу дуасын үйрөткөн. Аль-Махзуби алейхим, Алла Тааланын каарына дуушар болгондор. 1-сүрө 7-аят. Деген фитна чагымчылыктан яхудилер назарда тутулган. Аз-золин, адашкандар. 1-сүрө 7-аят. Деген фитна чагымчылыктан христиандар назарда тутулган. Яхудилерди даджал деп атоого болбойт. Себеби алар жөнүндө Алла Таала Курани Каримде мындай деп айтат: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. Алар кайда гана болушпасын кордук аларга түшүрүлгөн. 3-сүрө 113-аят. Тагыраак айтканда, яхудилер түбөлүккө жеңилүүгө дуушар болуп турушат. Бирок Курани Карим жана хадистерден маалым болгондой, Масих жана Махдийдин доорунда христиан дини жеңишке жеткен болот. Демек даджал христиан поптору эле экендиги белгилүү болду. Эгер андан кандайдыр бир башка коом же адам назарда тутулган болсо, анда Аль-Фатиха сүрөсүндө андан сактанууга дуа үйрөтүлмөк. Курани Каримде Алла Таала Азирети Иса алейхиссаламдын жолун жолдогондордун жеңишинен сөз кылып, мындай деп айтат: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Ошондой эле сени ээрчигендерди кыямат күнүнө чейин капырлык кылгандардан өйдө коюучумун. 3-сүрө 56-аят. Жогорудагы аятка ылайык жеңиш жана падышалык кыямат күнүнө чейин Азирети Иса алейхиссаламдын расмий ээрчүүчүлөрүнө белгиленген же ал алейхиссаламдын чыныгы ээрчүүчүлөрү болгон мусулмандарга белгиленген. Мусулмандарды даджал деп атоого болбойт. Себеби хадисте даджал капыр деп айтылган. Ошондуктан жогорудагы аятта жеңишинен сөз кылынган Азирети Иса алейхиссаламдын расмий ээрчүүчүлөрүнүн эле даджал деп айтууга болот. Сахих Муслим Китабуль Фитан Бабу зикри даджалиде төмөндөгүдөй кезген. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын Азирети Тамим Дари разияллаху анху аттуу сахабасы даджалды батыш аралдарынын биринде жайгашкан бир чүркөөдө камалганын көргөн эле. Андан да даджал батыш коомдору эле экендиги маалым болот. Даджалдын белгилери. 1-си. Сахих Бухари Китабуль Анбия Бабу Васкур фил Китаби Марьямда даджалдын бир көзү көр болот деп жазылган. Анан мындай деди: Анын сол көзү аябай жаркыраган болот, тимеле берметтей. Канзуль Уммал 4-том Бабу фи хуруджи даджал 38784-хадис. Мактабату Тарас Халаб. Бул деген анын сол көзү, тагыраак айтканда дүйнөлүк көзү өтө өткүр болот жана дүйнөлүк мамилелерге өтө терең көз салат. Бирок оң көзүнө сокур, тактап айтканда динден куру жалак болот. 2-си.
Анын эки көзүнүн ортосунда каф, фа, ро деп жазылган болот. Анан сабаттуу бирөө да, сабатсыз бирөө да окуй алат. Сахих Бухари Китабуль Фитан Бабу Зикри Даджали. Тагыраак айтканда, анын капырлыгы ачык айкын болот. Үчүнчүсү. Анан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тышкы келбет жагынан көкүрөгү кең, өңү ак, бешенеси жарык келишкен бир жигит катары көргөн. Мусаниф ибн Аби Шайба 15-том Китабуль Фитан ма зикира фи фитнати даджал. Батыш коомдордун жүз көрүнүшү дал ошондой. Анын өкүлү катары бир адам ал саллаллаху алейхи вассаламга көргөзүлгөн. Төртүнчү белгиси. Сахих Муслим Китабуль Фитан Бабу фи бакиятин мин ахадисит даджалиде мындай деп жазылган. Асфахан деген жердин 70 000 яхуди даджал менен бирге болушат. Бүгүнкү күндө яхудилер христиан коомдоруна толук кандуу жардам беришүүдө. Бешинчи белгиси. Даджал Нандар тоосун жана суу арыгын өзү менен кошо алып жүрөт жана өтө тездик менен дүйнөгө жайылып кетет. Ар жакка фитна, бузукулук жана кыйроо салат. Өзү каалаганын өлтүрөт, каалаганын тирилтет. Анын буйругу менен жаан жайт, жер эгинди өстүрөт жана өз казыналарын тышка чыгарат. Сахих Муслим Китабуль Фитан Бабу Зикри Даджали. Жогорудагы хадистин ачык айкын көрүнүп турган мааниси жагынан Даджалды Кудай же Кудайга таандык кудуреттер ээси деп кабыл алууга туура келет. Ал болсо ислам дининин негизги акыйдасы таухид Алла Тааланын жалгыздыгы деген акыйдага каршы келет. Ошондуктан ушул хадисти төмөнкүдө чечмелөөгө биз аргасызбыз. Даджал өзүнүн өзгөчөлүктөрү жана ишмердүүлүктөрү менен Алла Таалага эле таандык иштерге кол салат жана жаан жаадыруу, жаанды токтотуу, көптөгөн сууну жаратуу жана аны кургатуу деген өңдүү табигат түзүмүн өз колуна алууга аракет кылат. Нандар тоосу жана суу арыгынын аны менен бирге болуусунда мына ушул батыш коомдорунун бүтүн дүйнөнүн үстүндө экономикалык жана социалдык жеңишинен сөз кылынган. Экинчи жакта ал жараткан унааларына, поезддерине, учактарына жана суу кемелерине, пароходдоруна ишарат кылынган. Алардын ичинде сапар аралыгында азык-түлүк жана башка бардык шарттар камсыздалган болот. Алтынчы белгиси. Аны менен бирге бейиш да болот, от да болот. Ал бейиш деп жүргөн нерсе чындыгында от болот. Сахих Бухари Китабуль Анбия Бабу каулиллахи азза ва джалла валлакат арсалана нуха. Мунунда көзгө көрүнгөн ачык маанисин кабыл кылуу кыйын жана таухид деген акыйдага каршы келет. Мына ошондон улам Сахих Бухари деген китептин чечмелөөчүсү Аллама Ибн Хаджар буга төмөнкүдөй түшүндүрмө берген. Даджал сыйлоо жана жазалоого кудуреттүү болот. Кимде ким ага моюн сунса, аны сыйлайт, тактап айтканда аны өзүнүн бейишине киргизип коет. Бирок чындыгында акырет жагынан ал тозок болот. Кимде ким ага баш ийбестик кылса, ал анын дүйнөсүн тозокко айландырат. Бирок мына ошол адамдар акыреттеги бейишке ээ болушат. Фатхуль Бари Шарх Бухари Китабуль Фитан Бабу Зикри Даджали. Жогорудагы сапаттар жана касиеттер да бүгүнкү күндө христиан коомдорунда толук кандуу кезигет. Жетинчиси. Даджалдын ар бир кулагы 30 карыш узун болот. Канзуль Уммал Китабуль Кыямах мин Кисмил Аф'али Бабут Даджал 39709 хадис. Тагыраак айтканда, Даджал мына ушундай нерселерди, технологияны жаратат. Аны менен кабарларды таратуу иши жеңил болуп кетет. Мисалга, телефон, факс, электрондук почта жана башкалар. Мына ушулардын баарын батыш коомдору эле жараткан. 8-чи белгиси. Убада кылынган Масих Лут эшигинин жанында Даджалды өлтүрөт. Сахих Муслим Китабуль Фитан Бабу Зикри Даджали. Лут сөзү талашып тартышуучу адамдар деген маанини билдирет. Алла Таала Курани Каримде мындай деп айтат.
وتنذر به قوما لدا. Корани Карим аны менен талашып тартышуучу коомду эскертүүң үчүн келген. Марьям 98-аят. Жогорудагы хадистин мааниси. Убада кылынган Масих Даджалдын жалган ишенимдерин илим жана акыл далилдери менен талкалайт жана аны жеңилүүгө дуушар кылат. Ошентип Ахмадия мусулман жамаатынын негиздөөчүсү Азирети Мырза Гулам Ахмад алейхиссалам христиан динине каршы ушундай ачык айкын далилдерди келтирген. Ошол далилдер анын пайдубалдарын бузуп салган. Даджал убада кылынган Масихти көрүп, туз сыяктуу эрип кетет жана Алла Таала Масих аркылуу Даджалды жок кылат. Сахих Муслим, Китабуль Фитан, Бабу фи фатхи Кустантинияти ва хуруджи Даджали ва нузул Исабни Марьяма. Даджал чыгыштан чыгат. Ал доор ынтымаксыздык жана бөлүп жары доору болот. Жана Даджалдын жеңиши 40 күнгө барат. Тагыраак айтканда толук кандуу жеңишке жетишет. Момундар кейиштүү акыбалда болушат. Ошондо Азирети Иса алейхиссалам келип, адамдарга имамчылык кылат. Ал киши рукудан башын көтөргөн заматта Алла Таала Даджалды өлтүрөт жана мусулмандар жеңишке жетишет. Маджмау Заваид ва Манбау Фаваид 7-том 349-бет. Мактабатуль Кудуси Аль-Кахира 1353 хиджра. Жогорудагы хадистерден маалым болгондой, убада кылынган Масих жана анын жамааты Даджалдын каршысында ибадаттар жана дуалар менен жеңишке жетишет. 10-чу белги. Даджал Каабаны таваф кылат, тегерегине айланат. Жогорудагы хадисти чечмелеп, Алама Таур Бишти мындай деп жазат. Ушул хадис сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын түштөрү жана ачылыштарынын бири. Азирети Иса алейхиссаламдын Каабаны таваф кылуусунун мааниси, ал алейхиссалам динди реформалап оңдоо жана аны орнотуу максатында диндин тегерегинде айланат жана Даджал динди бузуу жана анда ийгиликти пайда кылуу үчүн диндин тегерегинде айланат. Миркат Шарх Мишкат 9-том 411-бет. Китабуль Фитан. Бабу Аламат Байна Яддииссати. Ошол эле Шарх Мишкатта Мавлави Абдулхак Мухаддис Дехлави Даджалдын Каабанын тегерегинде айлануусун мындай деп түшүндүргөн. Даджал Каабаны бузуп талкалоо ниетинде болот. Мазахируль Хак Шарх Мишкат 4-том Китабуль Фитан. Бабу Аламати Байна Ядай Ассаати ва Зикру Даджал. Жогорудагы белгилерде батыш коомдорунда жана алардын попторунда толук кантуу кезгет. Анткени алар ислам динине сын пикир билдирүү жана мусулман үммөтүнө зыян келтирүүнүн бир дагы учурун колдон чыгарышпайт. Даджалдын эшегинин белгилери. Даджал абдан жарык болгон бир эшекти минген болот. Анын эки кулагынын ортосунда 70 метр аралык болот. Мишкатуль Масабих Китабуль Адаб Бабуль Аламат ва Зикри Даджал. Даджалдын эки бутунун ортосундагы аралык 1 күн менен 1 түнгө тете болот жана ал бүт жерди кыдырып чыгат. Ал булуттарды кармоого кудуреттүү болот жана күн батары жака жол тартып, күндөн да ары өтүп кетет. Ал деңизде жүрөт жана деңиз суусу томуктарына чейин келет. Ал жолго чыкканда бийүү күн менен "Туугандарым, мага келгиле, сүйүктүүлөрүм, мени көздөй келгиле" деп жар салат. Канзуль Умал Китабуль Кыямах мин Кисмил Афали Бабут Даджал 39709 хадис. Мына ошол унааларда тешиктер, эшиктер да болот жана тепкичтер, отургучтар жана орундар да болот. Имам Мухаммад Бакир Маджлиси Бихаруль Анвар 52-том 192-бет. Даруль Ихия ат-Турас Аль-Араби Ливан. Жогорудагы хадистерде Даджал коомдорунун таңгаларлык ачылыштарынан, технологиясынан сөз кылынган. Тагыраак айтканда, алар абдан тез жүрүүчү унааларды жаратышат. Ошол унааларда чырактар орнотулган болот. Адамдардын олтуруусу үчүн отургучтар болот. Ал унаалар жерде да жүрөт, тактап айтканда поезддер, машиналар жана башка ошондой эле мейкиндикте да учат. Тагыраак айтканда, учактар ошондой эле деңизде да жүрөт. Суу кемелери, пароходдор
Эшектин эки кулагынын арасындагы аралык дегендин мааниси ал коомдор ушундай технологияны жаратышат. Аны менен кабарларды жеткирүү иши өтө эле аз мөөнөттө аткарылат. Мисалга, телефон, домофон, интерком жана башкалар. Кабар жеткирүүнүн ушул жеңилдиктери Даджал жараткан унааларда да камсыздалган болот. Иш жүзүндө бүгүн дал ошондой болуп жатат. Айрым уламалар Даджалдын эшигин поезд деп да түшүндүрүшкөн. Хадия Магдавия, 89-90 бет, Канпур, Индия басмаканасы, 1393 хижра жылы. Кыскасы, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтып берген Даджалдын белгилеринин баары бүгүнкү күндө сөзмө-сөз орундалып калган. Эгер Даджал ачыкка чыккан болсо, анда убада кылынган Масихтин да ачыкка чыгуусу лазым. Чынында убада кылынган Масих да ачыкка чыккан. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын буйругуна ылайык Даджалдын кыйроолорунан сактануунун жападан жалгыз жолу. Бул ошол убада кылынган инсанды кабыл кылуу гана.